Экинчи бөлүм. Ошентип баарына мурда суранарым такыбаалык, тазалык менен бейпил жана коогасыз жашашыбыз үчүн, бардык адамдар үчүн, падышалар жана бардык башкаруучулар үчүн сыйын кыла, өтүнгүлө, жалын кыла жана ыраазычылык билдиргиле. Анткени бул жакшы жана биздин куткаруучубуз Кудайга жагат. Анткени ал бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Анткени Кудай бирөө. Кудай менен адамдардын ортосундагы арачы да бирөө. Ал адам болуп келген Машаяк Иса. Ал өзүн бардык адамдар үчүн кун катары берди. Өз убагында берилген күбөлөндүрүү ушул. Мен ошол күбөлөндүрүүнүн жар салуучусу жана элчиси, ишеним жана чындык менен окуткан бутпарастардын окутуучусу болуп дайындалгам. Мен чындыкты айтып жатам, калп айткан жокмун. Ошондуктан мен эркектердин бардык жерде таза колдорун көтөрүп ачууланбастан жана шектенбестен сыйынууларын каалайм. Ошондой эле аялдар да өздөрүн өргөн чачы, алтын, бермет, кымбат баалуу кийим менен эмес, жөнөкөй кийим менен, уят сыйыттуулук жана акыл эстүүлүк менен, өздөрүн такыба жашоого арнаган аялдарга таандык болгон жакшы иштер менен жасалгалашсын. Аял киши унчукпастан толук баш ийүү менен үйрөнсүн. Аял кишинин окутушуна, күйөөсүнө бийлик кылышына тыюу салам. Ал унчукпасын. Анткени адегенде Адам ата андан кийин обо эне жаратылган. Адам ата азгырылган эмес, аял азгырылып күнөөгө баткан. Ошондой болсо да, эгерде ишенимди жана сүйүүнү, ыйыктыкты жана адеп ахлактуулукту сактаса, бала төрөө аркылуу куткарылат.